Билип алыңыз, жумуртканын пайдасы жана сырлары абдан көп. Качандыр бир убакта окумуштуулар жумуртканын сарысындагы холестерин адам организминде да холестеринди пайда кылат деген ойго келишкен. Бирок алардын бул пикири тилекке жараша жаңылыш болуп чыкты. Холестерин адам организмине эң зарыл болгон эстроген жана кортизол заттарын иштеп чыгууда чечүүчү роль ойнойт. Жумуртканын ден соолукка тийгизген таасирин изилдөөгө алышканда экспериментке катышкан 70% адамдардын организминен эч кандай холестерин табышкан эмес. Ал эми 30%-ында жаман холестериндин деңгээли жогорулаган. Жумуртканы такай пайдалануу бир гана кан тоорусу менен ооругандарга терс таасирин тийгизет. Аларда жүрөк кан тамыр ооруларынын пайда болушуна алып келет. Жумурткада кальций, омега-3 жана майлуу кислоталар кездешип, алар адам үчүн пайдасы чоң. Жумурткада ошондой эле адамга эң керектүү жогорку сапаттагы белоктор бар. Андагы холин заты мээнин саламаттыгы үчүн пайдасы зор. Изилдөөчүлөрдүн айтымында жер калкынын 90% холин затынын жетишпестигинен жабыр тартышат. Эртең мененки нанүштөгө жеген жумуртка ашыкча салмактан арылтып, тоюмдуу да келет. Жумуртка сөөк, чач жана тырмакка жакшы таасир берет. Күнүнө 3 даанадан жумуртка жегенди сунуш кылган окумуштуулар үй тогунун жумурткасы баарынан пайдалуу экенин айтышат. Жумуртка протеиндин мыкты запасы. Мындан сырткары темир, күкүрт, А жана В витаминдерин камтыйт. Ушул себептүү орточо бифштексин ордун алмаштырып алат. Баланын чоңоюусуна жана жарааттардын айыгуусуна таасири жакшы. Ошондой эле баарына белгилүү болгондой энергиянын булагы. Андыктан жаш балдар үчүн маанилүү азык. Диета кармагандар үчүн да жумуртка жакшы тамак болуп саналат. Себеби анда адамдын бир күндүк керектөөсү камтылган. Калориясы аз болуу менен бирге каны аздар жана кара жумушта иштегендер үчүн тоюмдуу тамак. Жумуртканын сырлары: жумуртканы жарыкка каратканда жалтырап турса, жаңы, кирчимел, тагы бардай тундук болбосо эски болот. Жаңы жумуртканы чайкаганда аба көңдөйү болбогондуктан чайкалбайт. Жумуртка оор болсо эски, эгер тузду муздак сууга салганда чөгүп кетсе жаңы болот. Жумуртканы чакканда жайылып кетпей чогуу болуп калыбын сактаса жапжаңы. Белогу жайылып сарысы болгонундай эле калса анда жаңы. Эгер эски жумуртка болгон болсо анда сарысы да агы да калыбын сактай албай калат. Муну жегенге да болбойт. Кантип сактоо керек? Жумуртканы көпкө сактоо үчүн кайнак суу даярдайсыз. Андан соң жумурткаларды 5 секундка салып кайра заматта чыгаруу зарыл. Бирок белгиленген убакыттан ашпоого аракет кылуу жасаңыз. Жумуртканы бир кружка чагып саласыз да үстүнө бир аз муздак суу куюп койсоңуз жакшы сакталат. Жарылып калган жумурткаларды чакпастан эле ошол жарыкка кеткен жерин лимондун суусу менен сүртүп койсо да болот. Ал эми муздаткычта сактоодо болсо жумуртканын шуштук үй жагын төмөн каратып коюу менен 10-15 күн кармоого болот. Жумуртканын сарысын эле сактагыңыз келсе, ошол идишке бир аз суу кошуп муздаткычта сактасаңыз болот. Жумуртканы жуубастан туруп сактоо зарыл, себеби анын коргоочу катмары жоголот. Кабыгы өтө кир болгон жумуртканы да азыр колдонбосоңуз жуубаңыз. Суу анын кабыгындагы тешикчелерди көбөйтүп жиберет. Ал эми жумуртканын бышыруунун сырлары. 15 мүнөт кайнаткан соң жумурткаңыз даяр болот. Ал эми чала бышырып жегенди сүйсөңүз 3 мүнөт эле кайнаткан жетиштүү. Күнүмдүк жаңы жумурткаларды чала бышырууда этият болуңуз. Себеби мындай жумурткалар кайнак сууда бат жарылып, ага сыртка чыгып калат. Эгер убактын биле албасаңыз, суу кайнаган соң 100га чейин жай санасаңыз, сиз каалагандай болуп бышат. Жумуртка кабыгы организмге эң керектүү кальцийдин булагы. Өзгөчө экологиясы таза аймактарда жашаган жапайы куштардын жумурткасы баалуу. Кальцийдин жетишсиздиги ден соолукка чоң зыянын тийгизет. Организмде кальций жетишпеген аялдардын жатын булчуңдары алыстанат да терөө кыйынга турат. Балдарда болсо рахит менен тиштердин туура эмес өсүүсүнө алып келет. Булардан тышкары кальцийдин жетишсиздиги аскандуулукка, суукка бат-баттан урунууга жана башка ооруларга кабылууга жеткирет. Организми кальцийди талап кылган адамдар боор, топурак жана башка жешет. Булардын организмде сиңүүсү кыйындык жаратат. Ал эми буларга караганда жумуртка кабыгы оңой сиңирилет. Жумуртка кабыгынын курамы фтор, жез, темир, фосфор, цинк жана башкалардан болуп 27 элементтен турат. Ошондуктан жумуртка кабыгы сыныктын эрте бүтөлүүсү, жүрөктүн жакшы иштешине салымын кошуп, анемиядан, рахиттен, аллергиядан жана башка оорулардан кутулта алат. Ушул себептүү жумуртканын кабыгын жаратылыштын белеги катары кабыл алып пайдалануу зарыл.